коңуздун түзүлүшү боюнча айтып бересизби? Макул. Мына биздин комузубуз бул Кыргыздын улуттук аспаптарына кирет. Комуздун өзүнө жараша бир нече түзүлүштөрү бар. Мына башы дейбиз, кулактары, мойну мына ичкиден жон болуп кеткен го. Ички мойун, орто мойун, жон мойун, кылдары, капкагы жерден үн чыгарчу тешиги, тепкеси, бооп азыгы, куткуну, чарасы деп 10 бөлүктөн турат. Бул азыр тыкы тил менен айтканда бул өрүк комузу кыргыздардын. Мен силерге ушул өрүк комуз менен бир күй ойноп берейин, Токтогул Сатылгановдун атабыздын Кыз Кербез деген күйсүн ойноп берейин. Кыргыздардын улуттук аспабына кирет, кылтаяк деп коебуз. Буда болгону 2 гана кыл болот. Бул жаасы менен тартып добуш чыгарабыз. Бул эмеsidеги ушу кылдары кадимки эле жылкыны билебиз да, жылкынын жалынан жасалат. Ушу жылкынын жалыны сууга малып, эмне кылып, устулар ушинтип жакшынан кылып жасап чыгарат. Bundan bu основной Kırgızların kaygı mumlarını aytıp duran instrument kadar belirli de. Manda kişine bir topçuluk degen kun var, şunu oynatayım. Күнгө карап өзгөрүп турат. Мынасы төөнүн терисинен жасалган да. Ушул бизге звук берет, ушул эменин. Күнгө карап өзгөрүп турат. Күн ачык, ушундай жакшы болсо, үнү жакшы чыгат. Эгер эшикте мындай жамгыр жааса, күйсү чыкпай калат да. Ушундай өзгөчөлүктөр менен өзүңөр дагы жана байкадыңар экөөнүн айырмасыны. Комуз ачык түстө. Ачык мындай. Үнү ачык чыгат да, жаркылдап, шаңдуу чыгат. Комузда биз айткандай тез, кайгылуу ырларды чертсек болот, кайгылуу шаңдуу күйлөрдү чертип, кол ойнотуп чертсек болот. Кыяктан болсо, болгону ошо аттардын чаап кетатканы, бирөөнүн кайгысыны, ушундай кайгылуу гана күйлөрдү чертип алабыз. Кылкыяктын ошо экөөнүн жакшы, силерге дагы чоң рахмат. Ушундай келип